Бакыт дегенде бизди 5 жыл кийинкиге же 10 жыл кийинкиге коюп келет экенбиз. Күндөрдү, студенттик күндөрүбүздү жыбырга жеткенде биз бактылуу боло алабызбы? Бул дүйнөдө бактылуулук жок деп. Аялдын миссиясы эмне? Бул өзүн издегендер үчүн ушул кичинекей 3 нерсе. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Менин жакшы жаман сөз айткан колдонуучуларым жана катталуучуларым. Аял заты бактылуулукту, бакытты көп издеп келет экенбиз. Жакындарыбыздан, балдарыбыздан, жолдошубуздан, деги эле койчу чөйрөбүздөн дайыма издеп келет экенбиз. Бирок бакыт деген эмне? Жана бакытты биз канткенде табабыз, кантип башкаларга бере алабыз же ала алабыз? Мына ушулар жөнүндө бүгүн сиздер менен аялдык бакыт китебини мен үй жумуштары балдар менен болуп атып 3 күндө окуп койгон китебим жөнүндө сиздер менен бөлүшкүм келип турат. Анда эмесе бисмиллах деп баштайлы. Бакыт дегенде биз көбүнчөсү өзүбүздүн бакытыбызды 5 жыл кийинкиге же 10 жыл кийинкиге коюп келет экенбиз. Эң кызыгы, балким ал келеби келбейби, биз билбейбиз. Бирок мен үй алсам бактылуу болом, мен кымбат баалуу телефон алсам бактылуу болом, саякатка чыксам бактылуу болом. Айтор заттарды биз бактылуулук иретинде коюп алат экенбиз. Бирок чын эле ошол учурга жеткенде биз бактылуу боло алабызбы деген суроо бизди терең ойлонтурбай койбойт. Күндөрдү, студенттик күндөрүбүздү же мектеп учуру же ата энебиздин жанында жүргөн учурларды көпчүлүк учурда өткөн күндөрдү биз бактылуу деп эсептейбиз. Эмне үчүн? Биз адамзаты колубузда болгон алтынды барктай албайт экенбиз. Мурда өткөн күндөрүбүзгө энергиябызды коротуп, ошол күндөр бизге бактылуу болгондой сезилет экен. Анткени ушул күндөгү биз неаматтарыбызды көбүн эсе бырлап барктап биле бербейт экенбиз. Үй жайыбыз, перзентибиз болсо дагы, жолдошубуз болсо дагы эмне үчүн дали бактылуу эмеспиз? Ислам окумуштуулары ушундай жоопто айтышат. Бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Дүйнө дегенде дагы бир синоним сөзү бул сыноо дегенди билдирет. Биз сыноо дүйнөсүнө келгенибиз үчүн, сыналууга келгенибиз үчүн бул дүйнөдө бактылуулук жок деп айтылат. Эмне үчүн биз бактылуулук бар деп, бактылуубуз деп эсептеп алабыз? Анткени биз бул дүйнөгө келгенибизде жыргал жашоого келдик деп ойлойт экенбиз. Негизги максатыбыз, жаралуу миссиябызды, милдетибизди таптакыр унутуп калат экенбиз. Мына ошондуктан бизде башаламан суроолор, өзүбүздү таппастык, энергиянын жоктугу же чарчооку акыбалдар мына ушунун айынан келип чыгат экен. Сыноолор дагы адамды ушунчалык чарчатат да. Биз бир тажаган бир учурларыбыз болот экен да. Негизи дейт да, адам бул дүйнөдөн чарчабайт же бул дүйнөдөн тажабайт дейт. Ал кимден тажайт? Ошол адамдардан, чөйрөбүздөгү инсандардан тажайт экенбиз да. Келишпестик, бул келишпестиктер көбүнчө эмнеден чыгат? Биз бир адамдан көп нерсе күткөнүбүздөн да. Ал адамдан, экинчи адамдан, биз жолдошубуздан, балдарыбыздан эч нерсе күтпөшүбүз керек. Жолдошубуз деле бизди багууга, албетте кийимибизди алып берген, муктаждыктарыбызды кандырганы милдеттүү, бирок ал бизди бактылуу кыла албайт. Балдарыбыз дагы, ой, бул менин балам, менин айтканым кылышым керек же мен айткандай болуш керек дегенибиз менен бул чоң жаңылыштыкты биз көбүн эсе түшүнө бербейбиз. Анткени ал дагы бир Кудайдын биз берген аманаты. Мисалы, бул китепти мен бирөөдөн сурап турган болсом, муну абайлап, астарлап мен карашым керек. Эч жерине, мисалы, бул жакка балам чызып койгон да. Чыздырбай, кайра мен ээсине беришим керек. Ошондо эмне болот? Мен аманатка бекем экендигимди, ага ишенсе болоорун мен далилдей алам да бул жерде. Ар кимдин сыноосу бул өзүнө ушунчалык жеңил көрүнөт. Бул китепти окусаңыздар, анткени айтат да, сыноодон чарчасаңыз, сыноо токтогон болсо, демек сиздин бул дүйнөдөгү ичер сууңуз дагы түгөндү демектир. Түшүнүп атасызбы? Сыналбай калсак, биз уже болду, жашообуз токтоду демектир дейт да. Ошондуктан ар бир сыноого биз шүгүр кыла билишибиз керек экен. Сону бир мисалдарды автор берет. Жашоомдо ушундай инсандарды көрдүм. Бир байкем бар дейт, Бишкекте кафели, ресторан жана отелдери бар дейт. Бирок эмне? Ал байкем 20 жылдан бери балалуу боло албай келет дейт. Экинчиси, жакын кошунабыз бар дейт. Анын бир гана уулу бар. Ошол жала жабып, ал уулу камалып кетти дейт. Бир көзү көрбөгөн, белинен жарымы жок кошунам эч нерсе кыла албайт. Мына ошонун сыноосуна
дүйнөнү көрө албай, көзүңүз көрбөйт элестетиңиз. Ошонун сыноосуна өзүңүздүн сынооңузду алмашат белеңиз деген ошончалык философический, адамды ошончалык ойго салган бир сонун бир ситуацияларды берет экен бул жерде. Мен ошону окугандан кийин адамсың да налыйсың, нааразы болосуң, ошол учурда ойлоп туруп бул берилген варианттардын ичинен менин сыноом жеңил экен деп мен альхамдулиллах дедим да. Айтат го, ар бир адамга Аллах көтөрө алганчалык сыноо берет. Мага деле Аллахым ушундай жеңил сыноо берип атыптыр деп мен ушунчалык ыраазы болдум, шүгүр кылдым да. Бир учурлар менде аябай ушундай болуп жүрдү. Дагы деле ушундай өзүмдү издеп, өзүмдү таппай, мен эмнелерди кыла алам, кандай, мен эмне кылышым керек. Көрсөм мен бул нерсени мурда билчү экенмин, бирок билгенимди мен билбейт экенмин да. Бул жашоого келген миссиямды мен эчак эле биринчи курсумда билгем да. Эмне кылышым керек, кылбашым керек, эмне кылсам туура, эмне кылсам туура эмес экенин билчү элем. Бирок кайра мен өзүмдүн дүйнөмдөгү бир караңгылыкка түшүп кеттим да, төмөндүккө түшүп кеттим дагы. Анан ошол жактан өзүмчө стресс болдум, депрессия болдум, күнүмдүк жашоом күндө кайталанган нерселер болду дагы. Мен аны таптакыр унутуп калыпмын да, эмнеге келгенимди, менин милдетимди. Бул китепте айтат да, аялдын миссиясы эмне? Аял өзүнүн эргүүсүн же болбосо ошол биз издеген бактылуулук, качан биз ошол бактылуулукту таба алабыз дейт да. Бул өзүн издегендер үчүн да көбүнчөсү мен эмнеден ырахат алам, эмне мага жагат дегендерчи. Биринчиси биз курчак ойнойбуз, кийим тигебиз, ага өзүбүзчө идиштерди алып тамак бышырып беребиз. Биз эстейм да, кичинекейибизде мусордагы пленка пакеттерди алып, өзүбүз каалаган фасондуу, стилди берет элек дагы, кыркып, жыртып алгандан кийин пакетти таш менен аны жанчысаң жабышып калчу да. Анан өзүбүзчө сумка кылып жүрчүбүз да. Биринчи ошол бул аялдагы потенциалы, мүмкүнчүлүктөрүбүз экен да. Экинчиси энелик бакыт. Бул ошол кыз чоңойгондон кийин уже ойлонуп баштайт да. Чоңойгондо өзүнчө жоолук салынып, мен ушундай келин болот экем, ушундай жигитке турмушка чыгам деп өзүнүн ак тулпардагы бир принцин, ханзадабызды күтөбүз да. Үчүнчүсү болсо бул кожойкелик бакыт экен. Турмуш кургандан кийин жолдошуна ысык тамагын, чайын берүү, балдарына тамак бышырып берүү. Ушул кичинекей 3 нерсе аялга сонун бакыттар тартуулайт экен да. Бакыт дегенде дагы эки анжы, эки варианттагы бактылуулук бар. Биринчиси батыш психолог, философтор айтат, бул бактылуулук дейт да, бул дененин ырахат алуусу. Бул жерде сиз саякат кыласыз, же болбосо бассейнге түшөсүз, өзүңүзгө жаккан иш кыласыз, бул дененин ырахаты да. Ой деп жыргап жатып каласың да. Ислам илимибиздин алымдары айтат, бактылуулук бул жан дүйнөнүн ырахат алуусунда дейт. Бул биз качан өзүбүзгө китеп окуганыбызда, намаз кылганыбызда, Аллахты эстегенибизде, аны зикир кылганыбызда ушунчалык жан дүйнөбүз эс алат. Башыңа бир мүшкүл иш түшкөндө, мына ошолордон биз качан Аллахты эстегенде жана зикир кылганда өзгө рахатты табат экенбиз да. Аялдык бакыт дегенде бул аял киши жакшы сөз уккусу келет, жакшы мамиле күтөт жолдошунан. Мына ошол учурда дейт да, акылман аял бул дайыма жолдошун колдоп коштогон аял дейт. Анткени эркек киши дагы коомдон өзүн издейт экен да. Биздин милдетибиз, миссиябыз бала кароо, же болбосо энелик, аялдык сезимдер, бакыттар болгон болсо, эркектики байкасаңыз бала кезинен эле ал оңдогону, чукулаганы, согушканды, мисалы согушка даярданат экен да. Согушка бара албаган учурда балдар көбүнчө телефондо согушкан оюндарды ойнойт экен да. Чоңоюп баштаганда уже кантип акча тапсам деген ой пайда болот экен да. Мына ошол нерселер дейт да, бул эркектин милдети жана миссиясы дейт да. Экөөнүн таразасы бири-бирине дал келбейт дейт. Бирок ошол эркекке дагы аял дем күч берип, аны колдоп туруш керек дейт. Конорду билесиздер, бир учурлар аябай ушунчалык популярный болуп кетти, эрежесиз эр уруш. Мына ушул учурда Конор эч кандай иштеген эмес экен да, убагындачы. Иштебейт экен эле, аялы Ди Девлин иштеп, акча таап. Сиздер спортсмендер туура тамактаныш керек, пайдалуу тамактаныш керек. Дайыма ага пайдалуу тамактарды холодильнигине толтуруп, биз сага ишенебиз, сенин колуңан келет деп ушунчалык жакшы сөз айтчу экен да. Сен акча таппай атасың, сен үй бүлө бакпай атасың, сенин милдетиңи болчу деп ушундай сөздөрдү айткан эмес экен да, негативный сөздөрдү. Ал дайыма жолдошуна ушунчалык чемпион болушуна шарт түзүп колдоо көрсөткөн экен. Эң мыкты аял бул менин жубайым деп дайыма интервьюларында айтып берет экен да. Ошол жерде ойлонуп калдым да, чындыгында мындай
эми күйөөгө тийдик деп эле жөн эле коюп коюу дагы бул жерде туура эмес экен да. Анткени ошол жолдошко дагы мындай татыктуу болуу алуу дагы бар экен. Чындыгында дайыма эле колубуздан келе бербейт. Мен лично өзүмдүн атыма айтайын, жакшы сөзүбүздү арнап, ага ысык тамагыбызды берип, ошол эркек киши сыртта мисалы бирөө менен урушат, иштерди кылат да, үйгө ырыскы алып келгени аракет кылат экен да, кандай шартта иштесе дагы. Ал үйгө келгенде, ой балаң бүгүн минтти, анан мындай болду, эмнер бузулуп калды, анан тигинтти деп биздин алып берсек, эркек и так сыртта аны жашап келди да, ал нерселердин уже тоюп келди. Биз нормальный нерсе менен тойгуза албасак, ал телефон чукулайт же сырын бөлүшө ала турган инсанды издеп баштайт экен да. Генри Форд өзү фермердин үй бүлөсүнө чоңойгон инсан болот. Фордтун машиналарын билесиздер, аялым мага ишенбегенде ушул нерсе болмок эмес, бул машина ойлоп табылмак эмес дейт да. Мэрде иштеп, технолог болуп, анан машиналарды оңдоп баштайт да. Бир гаражын устакана кылып алат, атасы айтат, сен кечке иштеп бул жерде отургандан көрө малдарды карабайсың, бул лучше ошолордон пайда түшөт го деп ойлойт, айтат экен да. Анан ал унчукпастан аял айтат экен, сенин колуңан келет, биз сага ишенебиз, карачы сонун устаканаң бар дегенде мындай деп. Ушунчалык мотивация берет экен да. Бул дүйнөгө жаралсаңыз эмнени дагы мындай тандамаксыз деп сураганда айтат да, бул дүйнөгө кайра жаралуу мүмкүнчүлүгү болсо, аялымды тандамакмын. Аялым кайра жаралса, мен бул дүйнөгө кайра жаралууга макул болмокмун деген сөздөрүн айтат экен да. Карасаңыздар, кандай гана аялга ушунчалык жагымдуу сөздөр. Бирок ошол жагымдуу сөздөргө дагы аял киши өзү татыктуу боло билиш керек экен. Биз ушул мүмкүнчүлүгүбүздү билбейт экенбиз жана колдонбойт экенбиз. Мисалга, балабыз башка бирөөнү, мисалы атасын, чоң атасын ушунчалык жакшы көрсө дагы ыйласа, энесин издейт да. Энесинин кучагында уктайт. Энесинин кучагында бир рахаттуулук, тынчтыкты табат экен да. Ошондой эле дейт да, эркек киши дагы ошол аял затынан, жубайынан ошондой рахатты таба турган болуш керек дейт да. Ал көчөдө ысылдап нерсе болгон болсо дейт да, үйгө келгенде сизден ырахат табыш керек дейт. Биз аны ой эмне кеч калдың, эмне кылдың, жакакта жүрдүң дебестен дейт да, ага зона комфорта болуш үчүн, комфорттуу бир жашоо болбосо дагы үйүбүздү бейиш кылуу бул аял затынын колунда экен да. Аял кааласа үйүн бейиш кылат экен же тозок кылат экен да. Негизи жашоодо мындай тарбия берем деп кыйналбаш керек экен да. Балама тарбия беришим керек тигиндей мындай деп. Биздин башка адамдар менен кылып аткан мамилебиз, жолдошубузга кылып аткан мамилебизден эле балабыз өзүнүн тарбиясын ала берет экен да. Ошондуктан адам өзүн өзгөрткөндө же өзүн тууралаганда, туура инсан болгондо, балдар да ошондой инсан болот экен да. Келечекте кызыбыз дагы жакшы кожоке, жакшы жубай болуу үчүн биз алгач жолдошубузга мамилебизди оңдошубуз керек экен да. Эшиктен кирип келгенде бул жерде айтылат, туруп, келдиңизби, жакшы барып келдиңизби деген сөздөрдү айтыш керек экен. Мен буга чейин эстеп көрсөм айтпачу экем. Анан ушул китепти окугандан кийин демек ушунчалык сыйлуу болуш керек экен. Үйгө бир хан келгенде кабыл кылыш керек турбайбы деген нерселер ойума келди. Психологдор деле айтат, мисалы, күндүн эртең менен туруп, күзгүгө туруп, я красивая, я умная или я позитивная, да, ушинтип бир позитивдүү сөздөрдү, өзүңө жаккан сөздөрдү айтышың керек дейт да. Бул китепте дагы айтат, өзүңүздү мен бактылуу аялмын деңиз дейт да, ошого өзүңүздү ишендириңиз дейт. Адам өзүнө өзү ишенгенде эмне болот? Самооценкасы көтөрүлөт, настроениясы көтөрүлөт. Ошол күнгө болгон эмнеси десем, энергиясы толот. Мына ошол энергияны биз туура пайдаланып, өзүбүзгө бактылуу экенибизди ишендиришибиз керек экен. Айтат, адамдын пикири эмне болсо, зикири ошол болот дейт. Биз пикирибизде эле бактылуу болсок, зикирибиз да мына ошондой болот экен. Кандай ханыша сезишибиз керек экен да. Мен бактылуумун дегенде айтат го, биздин ар бир сөзүбүзгө периштелер оомин дейт экен. Мен бактылуумун, мен бактылуу энемин дегенде периштелер да бизге оомин деп ошол нерсени бизге келишине же ошол нерсени биз чындап эле бизде болуп атканын сезишибизге себепчи болот экенбиз.
жашообузда негативдүү ситуациялар болот, негативдүү адамдар болот, бизге жакпаган ортодо нерселер болушу мүмкүн. Мына ошол учурларда дейт да, сиз ал инсандарга өзүңүздүн энергияңызды коротпоңуз дейт. Анткени негатив нерселерге ушунчалык энергиябыз баат кетет экен да. Ушу аял заты бааланганды, баркталганды жакшы көрөт экенбиз да. Биз бир нерсе кылсак да ушуну көрсө, ой, менин күйөөм ушуну байкаса, балдарым тарбиялап атам же кирин жууп атам, ошол нерсени бактап бааласа деп ойлойт экенбиз да. Бирок биз антип ойлогонубузда эң чоң жаңылыштык кетирип атканыбызды билбейт экенбиз да. Анткени адамдардан жакшылык же жакшы сөз күткөндө бул ал нерсени айтпай койсо, биз бүт кылган нерсебиз, энергиябыз чачырап кетет экен да. Анан биз энергиям жок калды, чарчап калдым деп ошентип кечинде сулайып жатып калат экенбиз да. Ошол үчүн дейт да, биз ар бир ишти кылаарда, ар бир учурда Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Ушул видеону тартып атам. Бисмиллахиррахманиррахим, ичиңен айтасың Аллахтын сенин ыраазычылыгың үчүн деп. Бир идиш жууп атасыңбы? Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп. Балдарын кийинтип атасың, садикке жөнөтүп атасың, тамак берип атасың Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Анткени айтат да, жакшылык кыл, деңизге ат дейт да, деңизге ыргыт дейт. Балык билбесе да халык билет дейт. Халык Аллахтын 99 ысымдарынын бири. Мына ошондо биз эмне кылат экенбиз? Ошол Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылганыбызда энергия алат экенбиз да. Өзүнчө эле Аллахтан энергия келет экен, дагы жасагыбыз келет экен да, потому что биз адамдар үчүн, рия, эл көрсүндүк үчүн жасабайт экенбиз да. Жасап атабыз Аллах ыраазычылыгы үчүн болгондуктан.